Бул 16 жаштагы айдоочу майы кызматкерлеринен кинодогудай эле качкан. Инспектор Сарикаев өзүнүн ременин чыгарып 16 жаштагы айдоочунун колуну байлаганын көрүүгө болот. Я Бауыржан, неге чалдыңыз да ма түн бою? Эмне мага түн менен чаласың? Адвокат Шердар Абдыкапаров Бауыржандын официалдуу түрдө камалганын айтты. Кыргызстанда 2 миллионго жакын адам жакырчылыкта жашайт. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Каракулжадагы келинин өлүмүнө байланыштуу суустурамакта билдирүү жасап, элин кыжырын келтирген дагы бир блогер кармалды. Бишкек шиви Бауыржан Абдумаликов Кыргызстанга кетип келе жаткан маалда Ак жол чек ара постунан кырмалганын билдирди. Ага карата расалык, этникалык, улуттук, диний же региондук кастыкты козутуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу кырмоочу жайга киргизилди. Я Бауыржан, неге чалдыңыз да ма түн бою? Тиктокер Бауыржан камалды. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шердар Абдыкапаров. Өткөндө барыбыз билгенде, мына Айбек Уланов деп ушундай жаман сөз айтып, ал камалган болчу. Мына азыр тергөө тарабынан Бауыржан дагы камалды. Эми эртең санкциясы болот, санкция деп жана сот 1 ай сүзө берет деп уже санкция же СИЗОго кетирип деп ошондой санкция деп коебуз. Эми эмне дейбиз? Бауыржандын дагы бул статьясы жанагы Айбек Улановдукундай эле от 5 до 7 лет деп айтабыз. Бул деген оор кылмыштарга кирет деп айтабыз. Дагы эле ошо Айбек Улановдукундай статья деп айтабыз. Эми ушу бизди колдоп, кыргыз элине, медиа, СМИ кызматкерлерине чоң рахмат айтабыз. Ана мына ГУВДнын жетекчилерине да чоң рахмат айтабыз. Мына ошо арыз жазылып, мындай резонанс көтөрүлгөндө алар дагы жакшы позициясын белгизип, мына биздин дагы позициябыз мондай деп мыйзам бузгандарды мына жазалап берип жатат деп айтат элек. Чоң рахмат. Анан кийин дагы мына ушундай каргашалуу, ушундай жаман айта кетебиз, ушундай жаман сөз жазгандарга, жаман комментарий, жаман элди дүрбөлөнгө, ушундай призыв, ушундай жаман мыйзамсыз иштерди кылган адамдарга биз дагы эле күчүбүздү жумшап, Кудайым берсе ушундай ишибизди жакшы жака кыла беребиз деп айтат элек. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен ОПМ СМ кызматкерлерине баш ийбеген 16 жаштагы айдоочу кармалды. Бишкекте апасынын унасы менен кайгылуу милициясынан качып кетүүгө аракет кылган өспүрүм катуу кармалды. Ал достор менен унага мамлекеттик номери жок жүргөн. Милиционердин токтотуу талабын 2 жолу четке какты. Алар кууп жеткенде эшикти ачпай койгон. ОПМ СМдин басма сөз кызматынын кызматкери Мерлан Талайбеков каптал айнекти чыканактап сындырууга аракет кылып, жыйынтыгында Ты всю машину разбил, мамину, Что, не понимаешь по-человечески? А? Что, наручников нет, что ли? Ты чуть себя не разбил! Ты людей убьешь, ты понимаешь? Ты сколько людей чуть не убил? Да. Сядь быстро! Сядь в машину, сядь в машину, сядь в машину. ИДН приедет. Понятно? Вам сколько лет? На, отремя-то. Нам твоя мама звонит, понимаешь? Она говорит, то, что ты уже 2 дня дома не ночуешь. Мы смотрим, ты где-то в горах ходишь. А ты слово давал в своей школе на последнем звонке, правильно? Ты мне слово дал, ты моему коллеге, моему напарнику дал слово. Сказал, больше не сяду за руль, пока права не получу.
Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Кыргызстанда 1.800.000 ашык адам жакырчылыктын чегинде жашайт. 2024-жылы Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 25,7% түзүп, 2023-жылга салыштырмалуу 4,1%га төмөндөдү. 1.871.000 адам жакырчылыктын чегинде жашайт. Анын дээрлик 62% айыл турундары. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитет билдирди. Ведомствонун маалыматы боюнча жакырчылыктын чеги 2024-жылы киши башына жылына 65,4 миң сомду, өтө жакырчылыктын чеги 41,3 миң сомду түзгөн. Өлкөнүн бардык аймактарында көрсөткүч төмөндөгөн. Эң көп төмөндөө Бишкек шаарында 32,4%дан 23,4%га чейин, Ош шаарында 13,9%дан 7,6%га чейин катталган. Төмөндөө Чүй, Баткен, Талас, Жалал Абад облустарында да белгиленген. Ысык Көл жана Нарын облустарында төмөндөө тиешелүүлүгүнө жараша 2,6 жана 2,1% түзөт. Кол өрөттө кишилер биякта өлөйүндө көргөн кишилер болсо. Ооруп жаткан кичинекей баланы караганга дарыгерлер жок. Күтүп олтурабыз. Талас облусунун Манас районундагы тургун Сокол медиа редакциясына кайрылып, райондук ооруканадагы абал боюнча нааразычылыгын билдирди. Анын айтымында ооруп калган кичинекей баласын ооруканага алып барганда дарыгерлердин көпчүлүгү жумуш ордунда жок болгон. Бул жагдай жарандар арасында түйшүк жаратып жатканын билдирген. Булак Сокол медиа. Интернетте шаар ичиндеги көчөлөрдө жүргүнчү салып алып суулдаган гольф-кардын видеосу пайда болду. Машинада мынча ылдамдыкта жүрбөйт. Айдоочусу өзүн Шумахер сезгенби, айтор кичине баланы кыздарды салып алып, Бишкектин машина жүргөн борбордук көчөлөрүндө катуу ылдамдык менен айдаган. Сус тармак колдонуучулары парктарда эле жүрө турган транспорттун көчөлөргө чыгып кеткенине, айдоочунун катуу айдаганына жеңилип, аны жоопкерчиликке тартууну талап кылышууда. Кол өрөттө кишилер биякта өлөйүндө көргөн кишилер болсо. 1 сааттан отурабыз бул жерде күтүп. Манас району, Семете айылы, райондук больница. Канча болду эже келгениңизге? 2 саат болуп калды. 2 саат болду, эч ким жок. Мына бери проходной двор, кирип чыгып жүрөт ар кимиси. Караган эч ким жок. Мынакей. Бул бала ооруп 2 сааттан бери отурат, врачтар жок. Бул приемный мынакей. Эч ким жок. Отурабыз. Мынакей. Манас району, Талас областы. Ты людей убьешь, ты понимаешь? Ты мне слово дал, ты что? Открывай! Ты не понимаешь? Мы саламатники за тобой едем! Ты нормальный? Ты всю машину разбил мамину, Стой!
Что, не понимаешь по-человечески? А? Что, наручников нет, что ли? Ты чуть себя не разбил. Ты людей убьешь, ты понимаешь? Ты сколько людей чуть не убил? Да. Сяди быстро! Сядь в машину, сядь в машину, сядь в машину. ИДН приедет. Понятно? Вам сколько лет? На, от меня у тебя. Нам твоя мама звонит, понимаешь? Она говорит, то, что ты уже 2 дня дома не ночуешь. Мы смотрим, ты где-то в горах ходишь. А ты слово давал в своей школе на последнем звонке, правильно? Ты мне слово дал, ты моему коллеге, моему напарнику дал слово. Сказал, больше не сяду за руль, пока права не получу.